Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радионун толкунунда Күн жүрүш деп аталган саясий ток-шоу программасы. Микрофондо Таалайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Коомчулукта чоң казат кыймылынын чакырыктары, кээ бир саясий топтордун билдирүүлөрү боюнча ар тараптуу ой пикирлер айтылууда. Колдоо таап жаткандай көрүнгөнү менен адам укугу жана мыйзамдуулук сакталышы керек деген пикир дагы басымдуулук кылып жатат. Бүгүн биринчи радионун Күн жүрүш программасында мына ушул багытта талкуу жүргүзөбүз. Биздин уктурууга Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер Кадыр Кошалиев, саясатталоочу Табылды Акеров жана журналист Мырзакат Тыналиев катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу маектештер, урматтуу биздин уктуруунун катышуучулары, мына бардыгыбызга белгилүү болгондой, социалдык тармактарда мына ушул айрым бир билдирүүлөр, чакырыктар коом ичинде кызуу талкууга алынып жатат. Албетте ар кандай ар тараптуу пикирлер айтылып жаткандыгын бардыгыбыз көрүп, угуп атабыз. Ошол эле учурда конституциясы бар мыйзамдуу өлкөдө дагы бардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек деген пикир басымдуулук кылып жатат. Биз алгач коомдук ишмер Кадыр Амиракулович Кошалиев мырзага сөз берсек, Кадыр мырза, Бир кыз бар экен арабызда, Клара айымга бербейсизби? Баштап бериңиз. Сиз дагы мына социалдык тармактарда сиздин пикириңизди дагы окуп калдык. Бул сиз ушул айрым чакырыктардын мазмунуна, маанисине макул болуп жаткан жерлериңиз дагы бар экен. Негизи ошол сиз кайсыл аргументтерге такап атасыз, ошол жөнүндө сизден уксак, анан ошонун негизинде талкуу жүргүзсөк да. Жакшы болот. Могу таажылуу вирустан бир жарым айдан кийин эле эл кандайдыр бир бук болуп калганданбы, же болбосо ушул 30 жылдан бери көп нерсе топтолуп калганданбы, коомдо болуп аткан кээ бир окуяларга эл реакцияны тез кылып атат акыркы жылдары. Ошонун ичинде ушул мыйзамсыз жол менен байыган жемкорлордун байлыгын казынага кайтаруу боюнча элдик пикир үстөмдүк кылып атат да. Мен негизинен ушул маселени көтөргөн чоң казатчыларды, жигиттердин позициясын колдойм, башында эле айтып коеюн да. Бирок алардын кээ бир чакырыктары мага деле жакпайт. Мисалы үчүн 10 000 адам менен барып басып алыш керек, тартып алыш керек, анан кийин митингге чыгыш керек, революция кылыш керек деген жерлерине макул эмесмин. Бирок алар көтөрүп аткан маселе менен мен макулмун. Бирок эми бул ишти аягына чейин чыгарбасак, кыргызда бир жакшы сөз бар, темирди кызуусунда сок деп. Баары сааты келгенде бир маселе чечилиш керек да. Дана азыркы күндө президентибиз Сооронбай Шарипович өтө татаал мезгилде келди. 30 жылдап топтолгон көйгөйлөрдү чечүү ушу кишинин тагдырына туш келген экен. Бир эле бул эмес, башка маселелер да толтура. Бирок коррупция менен күрөшүүдө чындап эле бир топ иштерди жасады. Мынакей экс-президент, жанагы экс-премьер-министрлердин бир тобу түрмөдө азыр. Бирок ара жолго келип токтоп калды да. Эми ушул ишти аягына чейин чыгарып, реалдуу казынага урдалган мүлктүн бир бөлүгү жок дегенде келип түшсө, элдин мүмкүн көкшүнү сууп туура болду дейт эле да. Ал кандай жол менен кайтарылып келиши керек? Мисалы, сиз өзүңүз жанагы айтып атпайсызбы, позициясын колдойм деп жанагы чакырыктардыңчы. Бирок ошол жерде дагы бир мыйзамсыз жолдор жөнүндө да сөз болуп кетти. Келгиле, менде мынча тизмеде мынча киши бар, аларды барып басып алалы жана башка дегендер мыйзамсыз деп көпчүлүк айтып атат да. Сиз кайсы реалдуу жолун көрүп турасыз? Мындай да, мисалы үчүн 2 жолу революция жасап да көрдү, адамдар өлдү, кан төгүлдү, бирок натыйжа жакшы болгон жок. Ошол адилеттик үчүн 2 жолку көтөрүлгөн эл бул жолу жок дегенде бир маселени чечели. Мындайча айтканда, урдалган мүлктү кайра ордуна коелу деген аракет эмне үчүн колдобушубуз керек? Колдош керек. Ал эми алардын жанагы кайрадан элди мындайча айтканда тирешке, революцияга чакырган жерлеринде бир аз мыйзамга каршы келген жерлери болуп атат. Мен ушул жерде айтат элем да, мүмкүн эгерде мен жанагы Facebook баракчамда 2 сунуш айттым. Биринчиси жогорку кеңеш укугу ал ошо комиссия түзүп туруп өзү көзөмөлгө алса жакшы болот эле. Эгерде
Жогорку кеңеш андай кадамга бара албаса, себеби дегенде коррупционерлердин уюгуна айланып калган жогорку кеңеш андайга бара албайт деген ой үстөмдүк кылат коомчулукта. Анда президент өзү демилгени алып туруп, ошондой эле бир мамлекеттик коомдук комиссияны түзүп, анан ушул ишти аягына чыгарса тарыхый иш жасайт эле деген коомчулукта пикир аябай үстөмдүк кылат. Мен баракчамда эле 2 күндөн бери миңдеген адамдардын азыр пикирлери, комментарийлери турат да. Ошондуктан биз азыр эки тарапты тең түшүнүү менен мамиле кылып, менимче бийлик да азыр ойлонуп жатса керек. Раз эл ушунча маселе көтөрүп козголуп аткандан кийин тирешке дагы революцияга дагы кан төгүүгө жеткирбей эмне үчүн чечсе болбойт? Мисалы үчүн Армениянын жолу мыйзамды кабыл алып, алар 35 жылды коюптур. А биз эгемендүүлүктүн 30 жылын коюп туруп, жанагы кылмышка мөөнөттү чектебей эле срок давности дегенди алып салып эле, ошондой ор койгон каталар кылмыштар үчүн кайрадан мыйзамды токуй коюп, ал кичине эле мыйзам болот, мына юристтер отурат. Кайрадан ошол маселелерди ордуна койсо, мен мындай сунуш айткам. Инвентаризация жүргүзүш керек. Мүлктү жеке мамлекеттик дебестен туруп, ошол 30 жыл ичиндеги мүлк кандай бизде бүгүнкү күндө иштелип атат, жүрүшү кандай, айлануусу кандай, ошол так болуп калат эле. Инвентаризация жүргүзүш керек. Ошондо мыйзамсыз жолдор менен келген байлык өзүнөн өзү көрүнүп калкып чыкмак да. Рахмат. Табылды мырза, мына жогоруда айтылып кетти, ошол жанагы 90-жылдардагы приватизациянын, приватташтыруунун бир арасында мыйзамсыз болгон жерлери, же болбосо иллюстрация аракеттери, ошол эле жогоруда Кадыр Мираклович айтып аткан инвентаризация жүргүзүү деген. Мына ушунун баардыгы кылса болот, бирок анын механизмдери Кыргызстанда жүрүп жаткан мыйзамдарга ылайык болуш керек да. Бул көпчүлүктүн ою, пикири деп атабыз. Көпчүлүк ошол нерсени каалап атат, бирок баардык нерсе биз ошо Клара айымдагы көп жерде пикирин айтып атат, жана мыйзамдуулук жөнүндө. Ошол укуктук негизде, мыйзамдык негизде ишке ашыруунун сиз бир алдын ала картинасын көрүп турасызбы? Эми буга чейин деле коррупция менен күрөш боюнча көп айтылган, көп иштер жасалган, бирок көпчүлүгүндө, мисалы үчүн Акаев, Бакиевтердин учурунда декларативдик түрдө кагаз жүзүндө кала берген, 1-3 айдан кийин, 6 айдан кийин унутулупчу. Андан кийин мына Атамбаевдин учурунда да көрсөттү, бирок шоу менен болуп атты да. Анан бирок азыр мына кадимкидей коррупция менен күрөш жүрүп атканын көрүп атабыз. Балким бир аз жай болуп атышы мүмкүн, бирок баары бир мурдакыдай шоу эмес, ачык коррупция менен күрөш жүрүп атат. Мына ушундай маалда жанагындай кылып биз барып 10 000 бала менен басып алабыз, анан кийин мамлекетке кайрыйбыз, же болбосо дагы башка чакырыктар, анан жанагындай бай адамдардын баарын тизмесин тизип алып, анан ушулардыкын баарын алабыз деген туура эмес. Себеп дегенде ар бир мынау өлкөдө, рынок экономикасына өнүгүп аткан өлкөдө эң негизги принцип бул жеке менчиктин кол тийбестиги. Ансыз мамлекет туура багытта өнүгө албайт. Мына батыш өлкөлөрүнө деле баргыла, же болбосо Азия өлкөлөрүндө мына дракон деп мисал кылып айтып жүрөбүз. Бардыгында тең ошо жеке менчик кол тийбестиги бар. Конституцияда бекитилген. Анан кийин жанагындай чакырыктардын бардыгы тең. Бул биз конституцияга каршы аракет кылып атканыбызды билгизип турат да. Ошондуктан туура мындай патриоттук сезимдер менен анан жана эмоцияга түшүп ар кандай чакырыктарды кылып жатыштары мүмкүн, бирок мамлекеттик негизде мындай аракеттер болбош керек да, баардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мисалы үчүн айталык, Кыргызстанда жанагы баягы өзүнүн кызматтык абалына байланыштуу кээ бир мүлктөрүн кошпой коюп атышат. Мына ошолордун чараларын катуулаш керек да, бекемдеп, мандатын таштатканга чейин, же болбосо ар бир ошо декларацияга киргизип туруп, анан киргизгенден кийин ошолорду, мисалы үчүн, кирбей калгандардын баарын тең каяктан келди бул акчалар. Демек ал катып атат да кайсы бир бөлүгүн акчасын. Ал акчалар демек коррупциялык негизде баягы келген ага, анын чөнтөгүнө, туугандарына түшкөн. Мына ошолордун баарын тең, каткандардын баарын тең баягы далилдеп бериш керек да. Бир нече 3 айбы, канча айдын ичинде далилдеп бер. Далилдей албайбы, мамлекетке алыш керек. Мына ушундай мыйзамдуу жолдор керек да. Себеп дегенде
ким эле өзүнүн менчигинен баягы ажырап калайын дейсиз. Мына мисалы үчүн мен ошол Мамытканов, ким жанагы Жапакеев, биз баарыбыз тең ошо мамлекеттик кызматта ошо кезде иштедик, жанагы приватизация болуп атканда. Бирок биз андай кылган жокпуз да, биз ала алган жокпуз. Биз орто деңгээлдеги кызматкерлер болчубуз, биз эчтеке алган жокпуз. Бирок айрымдар ошентип ээлеп калды да. Бирок ал менчикке өтүп кетти, себеп дегенде ошол кездеги мыйзамдар менен менчикке өтүп кетти да. Азыр эми биз аны кантип, мисалы үчүн, ал Жапакеев айтып атпайбы? Мен албай калдым, эмне үчүн мен анда ушинтип жүрүшүм керек деп. Эми туура, биз рахмат ага, ошентип албай калыптыр. Бирок эми биз деген менчиктин баарын талап ала албайбыз да. Мыйзамдын жолу менен жанагындай жолдор менен кандайдыр бир деңгээлде мамлекетке кайрып, аларды милдеткер кылып, анан ушундай бир аракеттерди кылсак болот. Клара Сыргакбековна, мына калктын баардык калың катмары баардык эле жанагындай бир юридикалык жактан сабаттуу же болбосо мыйзамдарды жакшы билет деп кепилдик эч ким бере албайт, эч бир юрист. Ошол эле учурда мына жогорудагы чакырыктардын айрымдарында жүргүлө баралы же болбосо ошо баары бизге өткөрүп бериш керек деген сөздөрдөн улам айрым адамдарда ошондой ишенич пайда болушу мүмкүн да, ушинтсе болот экен го дегенчи. Анан мыйзамдын тили менен түшүндүрүп берсеңиз. Эми мыйзамдын тили менен түшүндүрүп бергенде бул жерде өткөндө маалымат кетти, ушинтип текшерилип атыптыр, иш козголуптур деп, анткени тиги тараптагы даттангандыр да. Эми андай чакырыктарды азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Бир эле мисалы сыймык эмес, өткөндө жанагы ким эле Ажиев беле, Ажиев деген эмне деп бир сөгүнүп койду эле, аны дагы козутуу касчылыкты козутуу деп туруп аны жаап койду. Жанагы блогерлер ким эки блогерге да иш козголду. Ошентип эле азыр ушинтип катуу сүйлөгөндөрдүн баарына эле иш козголуп атат. Ошол жагынан мисалы сүйлөгөндө дагы ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деш керек да, анткени азыр ушундай бир мамлекеттин ушундай бир саясаты болуп атат. Өмүрү иштебеген берене, кастыкты козутуу деген өмүрү иштебеген берене азыр кадимкидей иштеп атат. Мамлекетке ошондой бир саясат керек болуп атса керек деген бир ой болуп атат да. Анан жалпысынан сыймык көтөргөн маселе бул туура эмес маселе, бирок бул жаңылык эмес да. Ал маселени ушул күнгө чейин деле канча киши айтып келатат, канча жолу көтөрүлүп келип атат. Бул маселенин чечилиши 10-жылы башыбыздан өттү. Мына Бакиевдер канча деген байлыкты тартып алды, рейдерлик жол менен канча деген объектилерге ээ болду дедик. Анын баары улутташтырылып кетти. Убактылуу өкмөттүн декрети менен канча деген пансионаттар, канча деген имараттар. Эми ошону азыр сураган киши жок да. Мына коомчулукта ошондой суроо туулуш керек да. Кан төгүлдү го. Ошонун баарын мамлекетке өткөрүп бердик го. Кана анын тагдыры эмне болуп атат деген суроо болуш керек да. Ошон үчүн улутташтырылыш керек, алыш керек, биз өзүбүзгө алышыбыз керек дегенде биз ошол жагында ойлошубуз керек болуп атат да. Анан баягы 10-жылдагыдай эле болуп калып атат да. Элди түртүп коюшат, барат, кан төгөт. Эмне кандайдыр бир байлыктар алынат, анан кийин ал же мамлекетке пайдасы, же элге пайдасы жок. Кайра эле ошол жанагы бийликтин тегерегиндегилер анын баарын бөлүштүрүп алат. Ошол эле учурда Клара айым, бизде ошол жеке менчикке болгон укук деген дагы сакталыш керек. Адамдын ошол мамлекеттик органдарга ишеними болуш керек. Мисалы айтып атпаймынбы, сыймык көтөргөн маселе жалпысынан бул туура маселе. Бирок ошол маселени чечүү жолдору, ыкмалары, баягы сыймык сунуштап аткан жолдор, булар өтө опурталдуу. Эң эле баягы мага ушундай бир жаман угулду, без суда и следствия атып салыш керек деди. Болгондо дагы ошол сөздү 2 жолу кайталады да. Басым кылып без суда и следствия. Без суда, эми өзүңөр элестетип көрсөңөр, баягы ачка отурган элге жагып турат да. Без суда и следствия десе. Анан эгер ошондой нерселер ишке ашып кетсе, без суда и следствия барып силер паракорсуңар, уурусуңар деп атып салса, андай деле болду го 10-жылы. Эми атып салбаса дагы тонолду да көп нерселерчи. Анан кийин алып кел деп анын баарын тартып алса, мыйзамыңар иштебейт. Мени 2 күндөн бери соогуп атышат Facebook'та. Сен каяктагы мыйзамды айтасың, сен каяктагы шүмшүксүң, иштебеген мыйзамыңа эмне айтасың депчи. Эми мыйзам иштебесе, биз мыйзамды момундай түртүп салбашыбыз керек да, аны иштетишибиз керек да. Анан эртең барып бирөөнүкүн тартып алса, эл ойлойт да, баары эле тартып алса болот экен да. Мыйзам эмне кереги бар? Баары эле тартып алса болот экен дейт. Эртең келет, тагыныкын тартып алат, сиздикин тартып алат.
Анан кийин эмне болот? Хаос болот да. Ошондо анан кадимкидей башаламандык болот да. Ошондуктан кандай болбосун азыркы күндө мыйзам иштебейби, коррупция менен күрөш жүрүп атабы же жүргөн жокпу? Мен өзүмдүн жеке юристтик позициям, мен дайыма мыйзамдуулуктун тарабында болом. Рахмат, Мырзакат мырза, сиз экономикалык, ошо саясий маселелерди терең иликтеген журналист катары көпчүлүккө таанымалсыз. Анан негизи эл арасында ушул олигархтардын баардыгын эле, колунда бар адамдардын баардыгын эле бул мыйзамсыз байып алган деген дагы сөздөр айтыла калып жүрөт да. Негизи ак менен караны ажырата билиш бул ошо журналисттерден да көбүрөөк көз каранды болот да. Анан ошол мыйзамсыз байуу менен жана өз ак эмгеги менен байыгандарды дагы айырмалай билүү бүгүнкү күндө актуалдуу маселе болуп чыкты окшойт да. Бул жерден ошол приватташтыруунун кичине тарыхына кичине токтолсок, мисалы, мына баарыбыз жакшы тааныган Чапрашты Базарбай деген бар. Алар жанагы кайсы магазинди приватташтырышты? Өмүрбек Абдрахманов деген бар. Комфортто. Ал дагы бир магазинди приватташтырып иштеп жүргөмдө. Мен өзүм дагы Ленин райондук администрация иштегем. Мунуларды приватташтырабыз деп. Себеби мамлекеттик бюджеттен ишканаларды, мекемелерди мындай финанслай албай калды. Ошол учурда банкрот болуп барат. Ал десе албай атат. Мына мен өзүм деле, мен эми азыр айтпайын, мен ушундай кыйын болуп адал ак ниет ошон үчүн алган жокмун дейин. Мен жөн эле мээм жеткен жок. Ошону алып коюш керек экен. Ушундай көчөдө жаткан мүлктү алып койгондор бар. Мына мен жана экөө мисал келтирдим да. Биз азыр Өмүрбек Абдрахмановду коколойбузбу же Чапрашты Базарбайды коколойбузбу? Мынакей көрдүңөрбү? Ушундай нерсе бар да. Анан туптуура биздин кыргыз качан ойлонуп баягы социалисттик менталитеттен кетип, ой, капитализм келиптир. Мына жөн эле коелу. Ошол совхоздорду приватташтырганда 20-30 кой берсе, бул өлүп калса убалы кимге деп кайра айдап келип коробого алып бергендер бар. Же андай жокпу? Мына барыңар билесиңер, биздин муунда адамдар. Анан азыр ошодон кийин бирок туура ошол учурда мамлекеттик кызматта туруп, ошол учурда жанагы приватташтыруу мыйзамдарын иштеп чыгып, нормативдик актыларды иштеп чыгып атайын. Анан ошол менен коррупция кылгандар да бар. Эми жөнөкөй мисал айтып коеюн. Совет мезгилинде өзүңүн мындай үй салганга участогуң бар болсо, очередтен чыгарып койчу мамлекеттен квартира алганда. Мен өзүм мисалымды айтып аттым да. Же болбосо ошол немени алганда сен жерден баш тартчың. Мен 95-жылы Ленин районук администрацияда иштеп жүрүп, бир комната квартира алганда мен Арчабештеги квартирамды, жер участогумду отказ кылып жазып бергем. Көрсө кийин ушул эле мыйзамга, ошол жогору жакта отургандар жер кодексине өзгөртүүдү киргизип, сенин 90 үйүң, 99 сарайың болсо деле, сен өмүрүңдө бир жолу Кыргызстандын бир жеринен жеке турак жай курганга акысыз жер участогун алууга болот деген, укуктуусуң деген мыйзамды киргизип туруп, анан кийин мынакей тетиги паркты, Ататүрк паркында 2-ден 3төн үйлөрү бар, фирмалары барлардын бар участок алышты. Мына жанагы Пугачева деген ошол учурда башкы прокурордун орун басары болуп жүргөн 2 участок алып атыр. Эми анын баары чыкпадыбы? Менин айтып атканым бул жерде жанагыга келели да. Азыр чынында эле ошондой. Жанагындай эпчилдер, мен аларды шылуун дейин, предприимчивыйды убагында алып калышты. Анан экинчисинен жанагындай кызмат абалынан пайдаланып алып калгандар бар да. Биз буларды канча жылдан бери коррупция менен күрөшөбүз деген бийлик ошол өз кызматынан пайдаланып алып калган менчиктердин мыйзамдуулугун текшерип аягына чыга алган жок. Бул проблеманы улам кийинки бийликке калтырып, кийинки токтоп салды да. Рахмат, жогоруда азыр бир жактуулукка кетип атат окшойбуз да. Мен өз пикиримди мисалдар менен айтайынчы. Мисалы, Кумтөр афералык проекти катары дүйнөлүк проектинен бери да. Ошол жерде келишимди карасак, ал жерде өндүрүлгөн продукциядан эмес, таза кирешеден үлүштөр бөлүнөт деп жазган жерде иттин өлүгү көмүлгөн да. Ошон үчүн алар бүтүндөй чыгашага көптөгөн үлүштү жаза беришкен. Мисалы үчүн Жапкеев айтып атпайбы Сеймов? Кумтөрдүн чет өлкөнүн гражданини $350,000 айлык алат. Бул эмне үчүн алыш керек деп? Туура суроо да, мисалы да. Же болбосо дагы бир конкреттүү мисалды алалы. Темир Сариев мен жолдошчулугубуз да бар, ошон үчүн мен мындан бир 20 жыл мурда туугандарыман бери өзүмдүн купондорумду алып келип Темир Сариевдин бир фондуна тапшыргам.
Бирок 20 жылдан бери бир тыйын дивиденд берген жок. Мен барып да көрдүм, аягын тапкан жокмун. Демек кана калыстык. Бул экинчи мисал. Үчүнчү мисал. Мен Жалал Абад облус телевидениясында төрага болуп иштеп турган мезгилде Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев ошол жерге губернатор болуп барып калды. Анан жана соцсектордо бир аксакал айтып атпайбы, могу жерлерде ушу Жумалиев менчиктештирип алган деп. Ошонун бирөөсү туура мен өзүм күбөмүн да, жанагы союздук маанидеги тоок фабриканы өтө чоң алып. Ошону талкалап кирпичтей бүтүндөй материалдарын, ичиндеги станокторун бүтүндөй сатып жиберди деп. Ал барып туруп Өзбекстанга курулуп калды деп. Ушул туура айтып атат. Эмне үчүн ушулар иликтенбеш керек? Демек бул жерде маселе бар чындап эле. Мен жана балдардын көтөрүп аткан маселесинде чындык бар дегеним ошол. Жана Мырзакат мырза деле туура айтып атат. Дайым кээ бир өтө маанилүү маселелер улам кийинки эмелерге, бийликке калып калып атат. Бирок ушул мезгилде азыр эгерде Сооронбай Шарипович элдин духуна таянып туруп, адилеттикти ордуна коюп, баарын эле бүтүндөй эле шып-чыргасын шереп эле баардыгын таптазалап эле мүлкүн алып коюш керек деген ойду айтып аткан жокпуз. Мүмкүн өзүнө тиешелүүсүн мыйзамдуусу калыш керек. Эмне үчүн ушундай практиканы мисалы Армения жасап атат, Малайзия жасап атат, дүйнөлүк практикада бул бар да. Ушул талапты бийликке коюш керек эле, туура? Бийлик жасаш керек. Жөн эле элге чакырык жасабай, ооба. Бийликке коюш керек да, анан бул Арменияны мына тилерде айтып атат, мынакей ким Кадырбайке да айтып атат. Армения мыйзам кабыл алды, бирок барып туруп талай элек да. Мыйзамдуу негизде ал мыйзам кабыл алды, мыйзам деген ал мамлекет иштеп баштайт да, мамлекет иштейт. Туура, мыйзам кабыл алды, бирок бизде мыйзамдар иштебей атпайбы? Армения мыйзам кабыл алды, бирок ал иштейби, иштебейби? Дагы иши Кудай билет. Бирок ошол мыйзамдын негизинде кийинки муундагы жанагы шылуундарды токтотуп калууга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошондой негизде мындай иштеш керек да. Анан кийин азыр биз баарын тең ушинтип тизмеге тизип алып туруп анан баштачу болсок, анда граждандык согуш болот, сөз жок түрдө болот граждандык. Анда сырткары жанагы Академия наукта иштеп турганда, приватизация болуп турганда бизден сурап турушчу. Мына чогуу иштегенбиз экөөбүз. Сурап турчу, кандай болуп кетиши мүмкүн мында. Мен колхоздор бөлүнүп атканда эле жазгам. Бул болбойт. Граждандык согуш болуп кетиши мүмкүн, жер талаш. Мынакей азыр Атбаш менен тиги Актала жайыт талашып атат, туурабы? Дагы башка жерлерде жайыт талашып атат. Район урук болуп жайыт талашып атышат. Анан эмне дейсиңер? Жерди жеке менчикке бергенде эле туура эмес. Кайекемдин жери, чоң атамдын жери эмне деген болуп атат. Неге мен антип жазгам? Анткени ошол кезде тиги бизден мурун ким Эстония, Литва, Латвиялар жасаган, алар бүт жанагы ар ким мурда чоң аталары эмнелери болсо, ошолордун балдарын, тукумдарын чакырып келип туруп, анан ошондой кылып бөлдү да. Бизде болсо жана семейный подряд бир беле деп туруп бөлүп салышпадыбы? Анан ошондон мондай ыкы-тыйкы айылдардын ичинде да быкчык болуп араң эми токтоп келатат. Аз биз ушуну дагы көтөрсөк, анда кайра ошол күчөйт да, кайра талаштан баары башталат. Ушинтсе боло берет экен деген позиция көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Мисалы Клара айым, биз ошол жанагы жогоруда Мырзакат мырза айтып кетпедиби? Жанагы ак эмгеги менен байыгандар, акыл күчү менен жанагындай менчиктештирүүгө баргандар деген маселелер. Анда демек иллюстрация кылса, же болбосо кайрадан инвентаризация кылса, анда мыйзамсыз эмес экендигин аныктап алууга мүмкүнчүлүк болобу? Эми чынында жанагы декларация толтурулсун деген мыйзам, декларация толтурулсун, ал текшерилсин деген мыйзамга ишенесиңерби? 10 жылдан ашты. 10 жылдын ичинде мамлекет ушул багытта эч кандай бир иш жүргүзгөн жок. Ал кече эле пайда болгон мыйзам эмес. Аны былтыр өткөндө 17-жылы салык кызматын өткөрүп берди. Силер текшергиле, силердин колуңарда бүт база бар деп. Мына салык кызматы текшерип атабы? Мен сотторду карап турам да, мына соттордукун текшерди, эмне кылды депчи. Өткөндө баягы силердин эле таанышыңар Жедигер Салаев деген бир топ мүлкүн декларацияда көрсөтпөй коюптур. Эмне болду? Административдик жоопкерчиликке тартылып калды. Сот, жогорку соттун судьясы жашырып атат. Декларацияга көрсөтпөй. Эмне кылды? Административдик жоопко тартып койду. Ошон үчүн бул жерде система иштеш керек. Мейли эртең баралы, жанагы мыйзамсыз байыгандарды, прихватташтырып алгандардын баарын немесин баарын тартып алалы, жыга чаап алаларды. Андан кийин эмне болот? Андан кийин чоң казаттын программасы барбы? Андан кийин эмне иш кылат? Же ошентип отурсак, мамлекетти талкалап бүтөбүз да акырына чейин. Анда баарыбыз бандит болобуз, айтып атышпайбы? Полевой командир болобуз депчи. Ошон үчүн бул жерде мен таң калып атам да, бул талапты
сыймык бийликке коюш керек эле. Эгерде сыймык оппозиция, мен оппозиция болом. Мен мына бийлик ушуну кылып атат. Эгерде ушуну кылбаса, мен революция жасайм десе, мен мисалы сыймыкты колдоп, сыймыктын жанында жүрмөкпүз анда. Туура кылып атасың, давай баштай эле революцияны депчи. Анан кийин бейбагаттык деген эме бул лозунг эмес да. Мисалы Динара Исаева деп атат. Динара Исаеваны азыр эгерде Динара Исаеваны бирдем деп чыга турган болсо, анда эмне болот? Жанагы туристический бизнес деги эле өзүнүн ак мээнети менен бизнес кылып жүргөн адамдар кандай болот анда? Азыр бизнесин чыгарып кеткенге аракет кылат. Бул жерде анда бизнес кылбайт. Анда кантип өнүгөт? Салыкты каяктан жыйнайт мамлекет? Ушундай нерселерди ойлош керек да. Мисалы Динара Исаева деп тизмесине киргизип алыптыр. А Динара Исаеваны элдин баары билет. Ал өмүр бою өзүнүн туристтик бизнестен баштаган. Болбогон нерседен баштап байыган аял. Анан түшүнүксүз болуп атат да мага ушундай чакырыктарчы. Анан дагы бир жагы баягы соц тармакта туура айтып атат. Эмне үчүн сыймык бийликти критика кылбайт? Эмне үчүн сыймык президент жөнүндө айтпайт? Президент келгенде айтпады эле. Мен коррупция менен күрөшөм деп. Эмне үчүн күрөшпөйт? Эмне үчүн декларациялар текшерилбейт? Эмне үчүн булардын булактарын мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи деген иликтөөлөр жүргүзүлбөйт? Турат, мыйзамда турат, бүт даяр. Ошол мыйзамды эле аткарып койгула. Эмне үчүн аткарбайсыңар деген мына ушундай талап коюш керек эле сыймык. Экинчиден, эмне үчүн монтип четинен тандап алат дагы? Жумалиев бүт немесин, мен Жумалиевди мисалы коргоп аткан жокмун. Ал Жумалиевдин бүт немеси, мүлкүнүн баары Министерство юстиция министрлигинин сайтында бүт тизмелеп ачык турат. Каткандары канча? Ошол эле учурда мына Табылды мырза ошол азыр ушул учурда дагы мына жогоруда Кадыр Амиракылович айтпадыбы, жогорку кеңешке, президентке деп. Ошол эле учурда жанагы кече жакында президент башкы прокурорду кабыл алгандагы берилген тапшырма, коопсуздук кеңешинде айтылып аткан, жыйында берилип аткан тапшырмалар, буларды аткарууда деги эле ушул багытта иш алып барууда кандай аракеттер болушу керек эле ушундай нерселерди мындай реалдуу ишке ашыруу үчүн? Эми негизи декларация боюнча көп ушу талаш тартыштар болуп келип атат. Анан көп массалык маалымат каражаттарга да чыгып атат да. Өзгөчө мына депутаттар, азыркы сазыктын депутаттары боюнча аябай көп маалымат чыгып атат. Анан мына акыркы 2 айдын ичинде, 3 айдын ичинде бир топ депутаттарды алып чыкты да, ошол байлыктарын катып койгондугун. Анан ал жөн эле байлык эмес. Ал жерде мисалы үчүн бир магазин десе, анда баягы туура да мындай эми может быть түшүнүктүү. Баягы катып койгон экен дейсиң. Ал жерде 4-5 фирманы айтып атпайбы? 4-5 иштеп аткан фирмаларды айтып атат. Мыналарды катып койгон деп. Анан ага бир да чара көрүлбөй атпайбы? Мына ген прокурор, башка структуралар бирөө дагы эч кандай чара көрсөткөн жок да. Жанагы эмеде мыйзамда бар да, эгерде депутат ушундай бир чоң өлчөмдөгү негизде мамлекетке залал көрсөтсө, анын мандатына карабай камайт, туурабы? Эгерде 3-4 фирмасы, иштеп аткан фирмасын киргизбей калса, анда ал бер жагы эле бир 500 000, 1 миллион доллар мамлекетке залал келтирип атат да. Эмне үчүн ошолор боюнча чара көрүлбөй атат? Мына ошондой негиздерде анан ушундай чакырыктар чыгып атат да. Эгерде ошолордун бар, мен эле мисалы үчүн, мен эле кантип каалабайын, мен 10 000 сомго сабак берип, анан жанагы илимий диссертациямды жазып жүрөм. Мен эле кантип каалабайын, мен айлыгым көтөрүлсүн деп кантип каалабайм. Мынакей сиз радиодо иштеп жүрөсүз, сиздин деле айлыгыңыз чоң эмес. Бирок бюджетте болгондон кийин кантип биз каалабайлы? Ошонун баары тең бул прокуратуранын, жанагы эменин, чин полициянын, салык кызматынын, бажы кызматынын милдеттери да. Мына булар ошолорду жасабайт. Демек, баарынын эле жана баш иштегенден байып кеткен жок. Айрым учурда сөзсүз жанагындай мыйзамсыз байуу бар деген нерсе да бул. Байуу толтура. Бул жерде бир нерсе бар да. Эң негизги бул мыйзамдарды иштетүү, мамлекеттин немеси, аткаруу бийлигинин. Эң негизгиси мыйзамдарды иштетүү. Аткаруу бийлиги мыйзамдарды иштетпей, тескерисинче ошол мыйзамдар иштебегендиктен өздөрү пайда таап атпайбы? Ошондон чатактын баары чыгып атат. Маселе ошол. Бул жерде бир эле нерсе бар да, туура. Ким мыйзамдуу байлык тапты, ким байлык тапкан жок. Бунун бир эле жолу бар. Бул деген
цивилизациялык өлкөлөрдө канча салык төлөдүң, салыкты жашырдың, бул эң чоң кылмыш болуп эзелетилет. Мына Кларам айтышы мүмкүн, эме тактап коюшу мүмкүн. Ооба, аны текшериш оңой. Мына жанагы механизмдери бар өлкөдө. мамлекеттик кадр кызматынан, мамлекеттик салык инспекциясына берген да турат. Биздики баягы чет өлкөлөрдө туура эле мыйзамдарды кабыл алат. Бирок аткара келгенде жана Табылда айткандай, бизде аткарылбайт. Себеби ошол нерсени аткара турган адамдардын өзүндө ошондой мыйзам бузуулар, салык жашыруулар бар. Кантип эле өзүнүн абийирин өзү ачып, өз байлыгын өзү ачып берсин. Эми мындай бир нерседе мындай жалпы юриспруденцияда принциптер бар да. Мисалы жана бизде дайым эле туура эмес айтат. Тоог урдаган камалат да миллион урдаган акталып кетет депчи. Өзү тоог урдаганда камалыш керек негизи. Бирок ал тоог урдаган 3 ай камалабы же 100 сом штраф төлөйбү? Бирок миллионга алган ошо миллионго жарак камалыш керек да. Эгерде биз тоог урдаганды камайлы коелу десек, эртең тоог уруулар жайнап кетет. Жанагы приватташтырууну эмне себептен азыр кайра артка келе албайбыз деген нерсеси ошол жанагы завод килейген миллиондогон долларлык мүлктөрдү урдаган неме мыйзамсыз приватташтыргандардын арасында байкуш. Ошол жана айыл өкмөтүнө бере коюп кичине жер алган, 4 сотка жер алган, бир камап алган тигилер да бар. Эгерде чында биз принципке турсак, аларды да текшеришибиз керек. Аларды да жоопко тартышыбыз керек. Ошондуктан биз баягы кыргыздар дайыма туруп эле мындай улам артты көздөй немете беребиз да. Артты көздөй карап эле, артты көздөй. Азыркы учурда мына мисалы бийликте тургандар дайыма өзүнө ылайыктуу мыйзам кабыл алат. Бакиевдин анда эсиңердеби? Приватташтырылган нерсенин жанагы эскирүү мөөнөтү 1 жыл деп кабыл алган. Себеби ошо бийликте турган киши 1 жылда приватташтырып алыш керек да, 1 жылдан уже каралбай калыш керек деген. Азыр мыйзамдардын баарын, мыйзам деген мындай артка карай күчүнө ээ болбойт. Ошол учурда кабыл алынган мыйзамдардын убагында чечилүү, же болбосо мындай болот да. Өзү юриспруденцияда мындай главный принцип бар. Эгер жеңилдетилген болсо артка карай күчкө ээ болот, жеңилдетилген болсо андай болсо мындай да. Азыр эгер көчөдө түкүргөн үчүн штрафты киргизгенден кийин сен 5 жыл мурда түкүргөнсүң деп туруп камап койгонго болбойт да. То есть штраф салганга. Мына ушундай нерселер бар да. Артка демек артка кадыр жок да. Мына ошодон улам ушул жерлерди эске алыш керек да. Байказан бир пикир үстөмдүк кылып баратат да, текшерсе болбойт деген. Болот. Аябай көп. Көбүрөөк ошондой механизми толтура. Мисалы үчүн бир механизмин айтайын мен. Ошол менчиктештирүүнүн учурунда келишимде көптөгөн шарттар бар болчу. Мисалы үчүн жумуш орундары менен мен камсыз кылам, профилин өзгөртпөйм, өнүктүрөм деген. Андай кылбай эле булар ошол заводду менчиктештирип туруп эле анан станокту анан кийин темирдей эле Кытайга өткөрүп жүрбөдү. Мисалы келтирсеңиз, мисалы мына кинофный фабриканын ордунда азыр эмне турат? Демек бар ушундай базар курулду, жердин баардыгы ошол базар, ошол турушу менен ишкананын жок кылган аскыл кезип, ал жерге базарлар курулуп, башка профили таптакыр өзгөрүп кетти. Ушундай сурай турган жерлери толтура. Дагы экинчи маселе да. Бүгүнкү күндө расмий трибуналардан айтып атат. Көмүскө экономиканын көлөмү 70%ке жетип калды деп мактаныпчы. Бул деген сөз мамлекетте мыйзам иштебейт, бийлик алсыз, тартип жок деген белги. Эгерде биз ошол көмүскө экономиканын түрдүү жолу бар, административдик жолу бар, мыйзамдуу жолу бар, керек болсо аны легалдаштыруунун мындай налог жагынан жеңилдетилген шарттарды койгон тажрыйбалар бар дүйнөдө. Эмне үчүн ошол 70% түзгөн көмүскө экономика Кыргызстандын ачык экономикасына иштебеш керек. Ошонун ичинде мына биз талкуулап аткан маселе ичинде жатат ушунун баардыгы. Мен айтат элем, азыр биздин президентибизге ушундай сонун саясий кырдаал түзүлдү, өзүнүн лидер, жетекчи катары, президент катары өзүнүн сөзсүз түрдө эл бүгүнкү күндө мындай бир коомдук пикир түзүп, музду жарып, ошондой кырдаал түзүлдү. Демек президент сиз айткандай ал эч кандай өзүнүн тууганы болобу, бажасы болобу, кудасы болобу, жакын жердеши болобу, ага карабай эгерде ушул адилеттикти ордуна кое турган болсо, биринчиден жалпы мамлекетке пайда, экинчиден өзү тарыхта жакшы аттуу президент болуп калат. Муну мен эмес, азыркы соц сектордо ошол эле прессада элдин баары айтып атат. Мен ойлойм, Сооронбай Шариповди байкасаңар, ошо өзүнүн кара чечекей досун камоо бул оңой эмес. Мен аябай таң калдым ошондо. Болбосо дагы эле экөө
Бул чечкиндүү кадамды далилдейби болуп алып экөө дагы эле андан ары ошол коррупциялык схемаларды иштете берсе деле болмок да. Демек ошого барган киши азыр элдин үнүн угуп мындан ары дагы коррупциялык ишти аягына чыгарууга бел байлашы мүмкүн. А биз ошого эл колдоо көрсөтүшүбүз керек. А эмне үчүн бир жактуу падышага да ханга дагы туура кеңеш бериш керек. Ошол Кадыр мырза айткан жанагы саясий эрк, чечкиндүү кадам дегендерге баратабызбы? Ооба, менимче ойлойм, мына парламенттик шайлоолордон кийин Кудай буйруп тынч жакшы парламент келип калса, менимче бир топ дагы жаңы идеялар, жаңы бир эмелер, аракеттер болот да. Мен бул жерде бир мурдакы сөздөргө бир эме айтайын. Мына мен эмне үчүн жанагындай күч менен аракеттерге каршы болуп атам? Себеп дегенде мына мамлекет, биз азыр жаңы мамлекет түптөп атабыз да. Биз кандай түптөсөк, бизден кийинки муундарда ошол эле тарыхты, ошол эле тажрыйбаны алат да. Кийин дагы ошону кайталашы мүмкүн да. Анан мисалы үчүн мына биз азыр албай калдык деп атабыз, бизде эчтеке жок, биз таламайга катышпай калдык. Бирок биздин балдарыбыз бизден да акылдуу да, көрүп атасыңар өзүңөр. Анан кийин ошолор кийин миллионер, миллиардер болот. Кудай буйрусачы. Анан ошондо дагы бир желмобуз келип туруп, кухня Дэвид деп туруп, сүйлөп туруп, биздин балдарды да ошондой кылат да. Себептен тарыхыбызда бар да ошол. Мына ошондой болуп калат. Бул бир. Экинчиси мен тарых менен айтайын. Сталиндин учурунда Сталин өзү баштаган. Давайте кулактардын баарын кулакка тарткыла, баарын тең Сибирге, тияка бияка айдагыла деп. Баарын тең айдаган. Туурабы? Баарын тең айдап, эметкенде анан кулак калбай калганда. Кулак калбай калса өйдө жактан айтып атса, анан берки орто эптеп, септеп, оокат кылып аткандарда кулак деп айдай баштаганда, анан бирөө айтат да Сталинге, ой, баланча дегенде айдап тур, мына мен сизге далил менен айтайын. Айдап тур, эчтекеси жок экен үйүндө. Бирок кулак деп айдай берди. Дегенде анан кийин тиги баарын токтотуп туруп анан айтып атпайбы, эме жазып атпайбы өзү, Сталин жазып атпайбы? Головоломка от успехов деп. Ошентип жазган өзү. Головокружение от успехов деп. Өзү признавать этип жазып атат. А бирок аягы эмнеге келди ошондой аракеттер? Аягы репрессияга алып келди да. Канчалаган мыкты инсандардын баарын репрессиялашты. Анткени тарыхыбызда бар да ошондой. Көрдүңүздөрбү? Кадыр Эмиракулович, тарых мисалы бардык далилдери менен тарыхта деле айтылып атат деп атабыз. Бул нерселерди мисалы ошол эле чакырык таштап аткандар, ошол эле аларды колдоого алып аткандар ушундай бир механизмдерди талдап көрдүбү бекен? Мен ойлойм, азыркы күндө ушундай коомдогу түрдүү пикирлердин айтылып, анан кийин эл ичиндеги ушул негизги маселелер боюнча ачык талкуунун жүрүп жатканы, бул кошуна өлкөлөргө караганда Кыргызстанда биринчиден мындай сөз эркиндигинин, демократиянын бардыгы жакшы жактарга жоруш керек мунун баарын. Бирок жана менин коллегаларым айткандай, дагы кагылышка, кан төгүүгө үндөгөндү мен деле жактырбайм. Бирок адилет сөз айтылыш керек. Мисалы үчүн бу жердеги сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгында эле айтылбадыбы? Мыйзамсыз байыган фактылар бар. Толук ошонун бардыгын мыйзамдуу жолдор менен алып чыгыш керек деген сөз кетип атат да. Мыйзамдуу жолдоруна жана талайгүл сураганда мен жооп бербей калыптырмын да. Ал механизмдери дүйнө жүзүндө декларацияны текшерүү жана мыйзамсыз баюу менен күрөшүү бул коррупцияга каршы эң негизги жана эң натыйжалуу курал. Эң натыйжалуу курал да. Азыркы күндө дагы ошонун баары бар. Анан мен атайын ошонун баарын иликтеп туруп, көп эле өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө, Америка өлкөлөрүндө жогорку кызматта турган адамдарды аларга карата көз карандысыз комиссия түзүлөт экен. Башкаларын атайын бир мамлекеттик орган бар экен, ал текшерет экен. Ал эми мисалы депутаттарды аларга ошол аркылуу кандайдыр бир саясий басым болбосун деп туруп комиссия түзөт экен да, ал жака коомчулуктан дагы баланс болсун, көз карандысыз болсун деген ошондой бир комиссияны түзүп туруп, жылда ошол комиссия бир ай иштейби, 2 ай иштейби, бүт аларга мүмкүнчүлүктүн баарын берет экен, базалардын баарын жанагы салык, азыркы бизде ГРС деп атпайсызбы? Ошого бүт доступту берет экен дагы. Булар сотторду, депутаттарды жана мамлекет башчысын өтө жогорку кызматта турган адамдарды текшерип чыгат экен. Ошол ыкма мага абдан жакты дагы. Мен жакшынакай аны жүйөлөп жаздым. Ага чейин декларациялардын бир тобун карап чыгып, ишенесиңерби, оозум ачылып калды. Анткени жогорку соттун судьялары 400 квадратный метр особнягын декларацияда көрсөтүп атат.
$150.000 машинасын көрсөтүп атат, $150.000 турат деп. Ушул жылы мен $200.000 киреши алдым. Ар кандай сделкалардын деп көрсөтүп атат. Эми ошону жанагы текшергендер көрүп атат да, карап атат да. Анан сурап койгон киши жок, муну сен каяктан алдың депчи. Клара юридический жагын Механизмдердин баары бар. Ошонун баарын биз жазып туруп, коопсуздук комитетине өткөрүп бердик. Президенттин администрациясына өткөрүп бердик. Мындай сүйлөшүп, алдагыны жылдырбайсыңарбы? Ушундай бир аракет кылбайсыңарбы деп, 2 жыл мурун дагы деле бар менде ошо кагаздарчы, ошо каттар. Бирок жок да. Ошону мамлекетке айткандын ордуна жүргүлө, мыйзам иштебейт. Мыйзам өзүнөн өзү иштебейт. Мыйзамды мамлекет иштетет, мамлекет колдонот. Мына ушул жерден биз жанагы укуктук сабаттуулук, адамдардын укуктук сабаттуулугун, жалпы эле элдин коомчулуктун мыйзамга баш ийүүчүлүк мындай бир нерсесин кабыл алышыбыз керек да. Жөнөкөй эле нерсе. Мына кайрылы айтайын да, жана түкүрүк деген өзү мода болуп кетти Кыргызстанда. Ошондо бирөөлөр чыгып алып, мынакей кыргыздар, мына сага түкүрдүм 10.000 сом, 10.000 сом деп атат. Как будто мына элдин акчасы жок болуп атканда түкүрүккө 10.000 сом деп атат. Ошону бирөө мындай айткан жок. Сен түкүрбөй эле кой, 10.000 сом төлөбөйсүң. Түкүрбөй эле кой, болду. Мусорду таштабай эле кой, сен төлөбөйсүң. Бул убагында, бул Сингапурда деле кирген. Баягы Үсен Асан бизге айтып берип $300 экен. Түкүргөнүн кагаз ыртканын үчүн деп. Биз өзү качан адамдарды, мына биз эмнеге келип атабыз, жана башты делим, аягына келип ошого келебиз. Биз адамдарды ал депутат көчөдөгү бомжу болсо дагы мыйзамды сыйлаганга үйрөтүшүбүз керек. Мыйзам менен жашаганга үйрөтүшүбүз керек да. Анын дагы жолу кайталап коеюн. Өзүң мыйзамды бузуу менен мыйзам бузууга каршы күрөшүүгө болбойт. Бирөөдү мыйзамды иштетип атсың, мыйзамды сактап атсың. Биринчи өзүң сакта, өзүңдөн башта, ошондон кийин болот. мына проблеманын чыгыш себептери менен күрөшпөй эле биз натыйжалары менен күрөшүп атабыз да. Могу жерде көп аспекттерде айтылды. Мен ойлойм, ошол менчиктештирүүнүн өзү туура эмес болгон. Ошол эгемендикке ээ болгондон кийин бизден сурабай туруп эле Аскар Акаевич келди да, президент болуп. Бизден элден сурабай туруп эле ачык, либералдык, демократиялык коом деген аталыш менен батышчыл жол менен кеттик. Сураган жок элденчи. Ошо менен Конституцияда ошондой болду, саясатта ошондой жүрдү, менчиктештирүүдө ошондой жүрдү. Ошо бир сурап азыр аягында. Жок. Ошону эгер элден сураса эмне деген жок болот элейсиң? Элге түшүндүрүп туруп, эгер элге түшүндүрүп туруп киргизели киргизбейбиби десем эмне дейт? Сураса, мен мисалы үчүн улуттук кыргыз элинин өзүнүн улуттук жолу менен кетиш керек деп жооп берет болчу. Мен өзүмө жооп берейин да. Анда жерди бербеш Мисалы үчүн керек. бербеш керек болчу жерди. Мына дагы проблема чыгат, мен айтты дейсиңер. Мына мисалы үчүн Кытай же болбосо тиги ушул СССРдин ичинде эле Белоруссия талкалабай эле сонун эле бүтүндөй мүлкүн, биз азыр талашып аткан мүлктү мамлекеттин иштетип атат. Ал эмес могу Өзбекстан деле анчалык талкалаган жок. Биз ошо башынан туура эмес кылганбыз. Эми дагы ушул учурда дагы оңдош үчүн мен ойлойм кеч эмес дагы деле ошо азыркы бийликке тагдырына буйруган экен. Эл рас ушул адилеттикти талап кылып кайра көтөрүлүп атабы? Ошого реакция кылып туруп, мыйзамдуу жол менен эле, бул менин замандаштарым айткандай, мыйзамдуу жолдор менен эле ага жетиштүү президенттин колунда ырчактар бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Керек болсо ушуну жогорку кеңеш деле колуна алса, жанагы азыркы конституция боюнча керек болсо президенттен дагы өкмөт башчынын экономикалык жактан укуктары аябай чоң. Эмне үчүн колдонбойт билбейм. Керек болсо ошо өкмөт башчы жасай турган көп иштер бар. Жасаш керек болчу. Биз баягы дайыма эле президентке талап кое беребиз. Эми макул бизде узурпацияга туруп атабыз. Улуттук менталитетибиз ошондой экен. Макул, анда өлкө башчы катары жана күч структуралары түз президентке баш ийет. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жана прокуратуранын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып туруп, мыйзамды бузбай туруп, жеп ичкениңерди ордуна койгула десе эмне үчүн болбойт? Маселе ошондо болот болгон. Рахмат. Дагы бир маселе да, мына бүгүнкү күндө ушундай бир ар кандай чакырыктар же болбосо өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы ушундай бир билдирүүлөр кандай болгон күндө дагы азыр пандемия шартында дүйнөлүк аренада биздин өлкөгө да көңүл бөлүп турат. Анан экономикалык кризистен чыгыш үчүн ушул учурда тарткан биз көп бир маселелерди чечип алыш үчүн сөзсүз инвестициялык климат жакшы болуш керек. Ушул жагынан өлкөлөр ортосундагы мамилелер, саясий мамилелер, ушул жагы дагы маселе да. Анан ушундай кырдаал ага да таасирин тийгизиши мүмкүн да, Мырзакат мырза. Эгерде жеке менчикке кепилдик болбосо эч ким келбейт. Мына азыр ошон үчүн азыр бийликтегилер кечээ Насырандиев айтты, легалдаштыруу жөнүндө сөз жүрдү да. Эми бирок биздечи баары айланып эле баягы кыргызчага келип калат экен да. Жана Кадыр мырза айткандай,
Себеби 2010 жылдагы 12 жылы 12 жылы легалдаштыруу боюнча кабыл алган. Ошол учурда Казакстан деле легалдаштыруу боюнча азыр мен жаңылып калышым мүмкүн 300-400 миллион долларлык нерсени легалдаштырышкан. Бизде мен оюмча бир тиын легалдашкан жок. Себеби бизде ичинде да өздөрү. Ал биринчиден, экинчи жагынан мен дагы жолу айтайын да, жанагы кыргыздар башка мындай мыйзамды сыйлаган улуттар, калктар мыйзам аны бузбаш үчүн кабыл алат десе, кыргыздар мыйзам кабыл алганда аны кантип бузуш керек дейт. Жолдо эле эрежени нарушение кылып кантип гаишнике акча бере коюш керек дейт да. Биз ошол жагын карай баштайбыз да. Анан бул легалдаштырууну мына азыр жанагы органдардан кантип чыга деп атпайбы? Бийлик азыр мындай жөндөн жөн эле бул маселени көтөргөн жок. Себеби алар билип турат. Мына күз келет. Мынакей азыр 100 миңдеген мигранттарыбыз кайтып келип атат. Аларга бу жерде даяр жумуш жок. Ансыз деле бияктагылар жумушчулар көп болчу. Ошон үчүн дагы бир кандай булак болот деп. Туура. Эгерде азыр билбейм, жогорку кеңешибиз эми азыр чемоданный настроение менен турат, маанайда кетип калабызбы деп. Бизде азыр ошол нерселерди кабыл алып туруп, бизде эч болбосо баягы жанагындай тартып ала албасак, толук кайтарып ала албасак дагы биз ошол мисалы Кадырдын 1 миллион долларлык немеси болсо, будан киреше салыгын алып, анан бул уже мындан ары Кадыр сага эч ким тийишпейт дегендей жетише алабызбы? Маселе ушуда да. Мен айтып коеюн, мына жана башында айтпадымбы, конституцияда жеке менчикке кол тийгиз деп. Ошол эмнени айтат? Ошол ар бир мамлекетке жанагындай инвестиция келип туруш үчүн жасалат да. А эгерде биз азыр конституциядан дагы чыгып атсак, анда бизге кайсы инвестор келет? Баары жүрүүчү азыр уксам, мына азыр кечээ орусча немеде жүрөт, Россиянын бир сайтында жүрөт. Ушинтип кыргыздар кайра революцияны эметип анан кайра бөлүштүрүүнү карап атышат деп жүрөт. Эмне деген неме? Бүтүндөй дүйнөнү жүрөөн түшүрүп атпайбызбы? Анан ким келет бизге инвестор? Ким? Мына чакырыкты жасап аткан балдардын баары тең Кыргызстанга зыян алып келип атат да, бүгүнкү күндө өтө чоң зыян алып келип атат. Мына туристтик эме башталган турат. Туристтер кантип эметет? Мына революция Кыргызстанда кайра бөлүштүрүү революциясы болгон жатат. Бул деген түздөн түз гражданский согуш эртең болгон жатат деген сөз болуп атпайбы? Ошон үчүн айтат. Анан баары тең көлдүк балдар экен. Көлдүктөрдүн баарын тең бүгүн быйылкы бизнесин талкалап атышпайбы? Ошон үчүн айтып атабыз да, ойноп сүйлөсөңөр да ойлоп сүйлөгүлө депчи. Бул жерде кандайдыр бир жеке эми баягы чоң казат мисалы ТНТПр жок, олигархтар жок катарында туурабы? Анан кийин шайлоо учурунда атаандашыш керек да. Акчаң жок болгондон кийин атаандаша албай да каласың да. Мүмкүн булар ошондой шайлоо ыкмасы катары колдонуп аткандыр, бирок өтө опурталдуу болуп атат да. Мен ошол саясий өнөктүктүн алдындагы көрүнүш катары баалап жатасыз. Бирок опурталдуу. Мындай жол менин оюмча бул опурталдуу жол да. Анан бир нерсе өзү кызык элбиз да, мына Жумалиев жөнүндө айтып чыкты эле, канча деген элдер колдоп аны туруш керек, туура мүлкүн баарын тартып алыш керек деди. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, Жумалиев азыр ким? Депутат. Депутат. Ким шайлады аны? Эл өкүлү го. Өзү талап аткан адам. Ошону шайладык го. Ошо шайланып атканда эмне эч ким билген жок беле бул прихватташтырып алганын, бай экенин? Жакшы билбесе керек да, элдин баары эле билет да, коюңузчу. Элдин баары эле билет. Эми билди баары. Бул кишини мен парламентте көргөндө таң калдым, чын элечи. Келбей эле койсо болмок, эмне? Сиз мурда эле билет турбайсыз. Козгойт болчу деп кичине неметип койдум да, бекер эле келиптир депчи. Эми саясаттан кеткен киши бул саясий жоопкерчилик да. Талкаладың го, программаңды аткарган жоксуңбу? Жаман көрүндүңбү? Кет, кайра келбе. Бизде кетет эми көпчүлүк. Анан кийин мына шайладыкпы? Бир болду, шайладыкпы? Бир болмой келди. Бир болго добушубузду бердик. Эми карасаңар, мына Талайгүл эми карап тургула да, мына дагы шайлоо болот. Кайра эле ошол олигархтар келет. Ошол азыр ызылдап аткан шайлоочу, кустуруш керек, жыга чабабыз деп аткан шайлоочу кайра эле барып дагы ошол эле мына Кадыр мырза ошолор эле шайлоого катышты, шайлашты, шайлоо укугу бар эле да, ошол жанагы айтып чыккандардын чакырыкташтырып аткандар. Эми кайра башынан келели дегеним ошол да, туугандар. Биздин коомдук саясий система, идеологиялык багыт туура эместигинен ушундай түпүгө келдик да. Жанагы шайлоодо биз тиги ичинде 120 депутаттын фамилияларына добуш бербейли, биз партиянын эле аталышына атын эле добуш берип келдик. Анан келгенен карасак эле ичинде ОПУГ жана башкалар чыгып атат.
туурабы дасмянын ичинде ал түйүлүп калган болчу, түйүлүп келген да бизге. Демек системаны, конституцияны, идеологияны пока кыргыздын табиятына ылайык оңдомоюн, иллюстрация жөнүндө мыйзам кабыл алынмайын, азыркы конституциянын 52 беренесинде турган элдик курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынмайын, кыргыз өзүнүн жолуна түшмөйүн, бирөөнүн этегин кармап жүрө берсе, ушинтип адашып жүрө беребиз. Мен муну 20 жылдан бери айтып келатам. Жана глобализация, ааламдашуу деген учурда ал биздин улуттук гана жол менен кетүү өзүнүн мындай таасирлерин тийгизиши мүмкүн эмеспи, Кадыр мырза? Мага түшүрүп болот деп да. Эмне үчүн япондорго, кытайларга, немистерге тийгизбейт? Алар өздөрүнүн жол менен эле кетип атат. Өзү негизги идеологиясы мамлекеттик түзүлүшүнүн өзөгүндө өздөрүнүн улуттук баалуулуктары жатат. Ал эми калган, мисалы үчүн мен деле кыргызды 100% өзүнүн казанында кайнаш керек деп аткан жокмун. Керектүү кыргыздын кыртышына сиңип кете турган, табиятына ылайык келе турган сырттан келген баалуулуктарды кабыл алыш керек. Но бирок өзөгүндө кыргыздын өзүнүн жолу, өзүнүн баалуулуктары туруш керек деп атам. Болгон эле ошол. Бул эми мындай да, кээде мындай велосипедти ойлоп табуунун кереги жок да. Мына дүйнө жүзүнөн сыналып баардык нерсе келе атат. Мына Түштүк Кореяны деле карап көргүлө. 70-жылдары курсагы тойбогон өлкө, адамдардын курсагы тойбогон. Азыр дүйнөдө 12-чи орунда турат. Эми жанагы курултай деп айтып атпайбы, курултай институтун киргизебиз деп. Мен дайыма айтып келе атам. Эгерде бийликти курултайга же дагы бир улуу курултай дегенге берип койсок, ошонун азыркы отурган 120 депутат, ошонун 120 делегаты болуп алат. Себеби айылдагы электорат дагы эле ушуга добуш берет да. Башка добуш бербейт. Качан мен дагы бир жолу айтып аттым да, элдин аң сезимин көтөрүп, эл бир өзүнчө мындай түшүнмөйүнчө, бизде азыркы учурда эми азыр бир маселени көтөрсөк ал өзүнчө маселе болуп кетет. Биз наоборот элди аябагандай мындай караңгыга алып келе атабыз да, жылдан жылга караңгыга алып келе атабыз. Система туура эмес үчүн жылдан жылга начар. Жок, ошо да. Ошо системаны оңдой турган эл да, эл башташ керек да, эл көтөрүлүп оңдош керек. Эл наоборот мыйзамсыз жагынан баштап атпайбы? Ошо эл эмеспи ошо? Жок, мыйзамсыз жол менен баштап атпайбы? Мыйзамсыз баштап атпайбы? Жок, анын эми мыйзамсыз өзүчө маселе. Алар да эл да. Кадыр мырзанын пикиринде укмош керек. Кадыр мырзанын айтканына айтайын. Туура Азия өлкөлөрү, мисалы үчүн Япония, Малайзиялар өздөрүнүн улуттук баалуулуктары менен өнүктү деп атпайбы? Туура өнүктү. Бирок алар рынок экономикасын башкача ойлоп тапкан жок да. То есть ошол негиздерди алды да, аларда жеке менчик бул бүттү. Кол тийгиз. Алар да адилеттүү болду. Адилеттүү болду. Эмне үчүн болду? Мыйзам иштеди. Аларда жок. Аларда жеке менчик атам замандан бери келатат да. Укумдан тукумга өтүп. Бизде жок. Бизде жок, СССР кесип салган баарыбызды. Баарыбыздан эчтекебиз жок. Мына ушул баарыбызды кайра баштагыла деп атат. Ошондуктан элдик байлыкты мындай бөлүп алганга, талап тоноп алганга мүмкүнчүлүк болду бизде. Латвия, Литва, Эстониялар алар жанагынтип тукумдарын чакырды, баарын тең чакырды. Ала аласыңарбы? Алгыла мынакей. Ала албаганын бөлүп беребиз деп. Ошондой кылды. Бизде болсо андай болгон жок да. Бизде эмес, Россияда, башка жерде, Казакстанда андай болгон жок да. Мына Түштүк Корея дейсиң. 14-жылы биз ошо кореялар чакырып, бизди окутту да, кандай өнүккөнүн, айылды кантип өнүктүргөн, азда сем алдып жүрбөй, жаңы деревня деп, айылдар кантип өнүккөн. Мен дагы жолу айтайын. Биз нанды ыргытып калган кезде 1970-жылдар мына улуу муундагылар билебиз, алардын курсагы той болуптур. Анан бизден барган бирөө бизди окутуп аткан мугалимден кайра эле суроо берет да. Силерде кандай улуттук идеология бар деп. Котормочу бакшы 2 жолу которот, тиги түшүнбөйт, кайра эле сурайт. Кайсы улуттук идеология бар десе эле. Анан бир маалда, идеология деген эмне деди. Бизде мынакей немеде мына табылда айткан рыночный мамилелер бар деди. Анан кийин башка идеология деген жок. Мыйзамдуулукту сакташ керек, анан рыночный экономика. Мына уктуруунун жүрүшүндө бир топ мындай бир ойлор, пикирлер, талкуулар айтылды, бирок барып эле мына элдин өзүндө деп атпайбызбы баардык нерсе. Анда ошол парламентти шайлап аткан, мыйзам чыгаруучуларды шайлап аткан, ошо өздөрүнүн өкүлдөрүн тандаган партияларын шайлап аткан элде да жоопкерчилик болушу керек экен да. Сөзсүз түрдө. Анткени биринчи жоопкерчилик парламент көзөмөлдөйт, айтып атпайсызбы, мыйзам иштебейт, мыйзам аткарылбайт дейт. Аткарылбайт деп. Мыйзамдын аткарылышын талап кыла турган, көзөмөлдөй турган ким? Биз шайлаган эл өкүлдөрү, парламент. Ошол көзөмөлдүн баары парламенттин колунда, мыйзам аркылуу толук
мүмкүнчүлүк берилген да. Кана бир көзөмөл жок. Бирөө бир сурап койду, декларацияларды кантип текшерип атасыңар деп. Ушул күнгө чейин парламент ошол маселени козгоп, көтөрүп, текшерип, салык кызматы эмне кылып атат? Мына эчтеке маселе жок. ооба, биринчи кезекте эл, бирок дагы бир эң негизги неме бул саясий партиялардын лидерлеринде да алар дагы өзүнүн милдетин аткарыш керек. Жанагындай тизмесин тизип атканда кокуй олигархтардын баарын чакыралы, баланча миңден чогулталы, түкүнчө дебей баардык тизмесин так. Мисалы үчүн азыркы жогорку кеңеште аябагандай чоң олигархтар бар. Чоң олигархтар. Талдыга суроо. Эмне себептен олигархтарды тизмеге кошот? Айтсаң? Бирок декларациясын карасаңар эчтеке жок. Чынында эле эчтеке жок. Ал жерде сүйлөшүп. Элдин баары айылда азыр Мына эми өзүңө келип атат. ошолордун аттарын айтып атат да, бул эмне завод бар, Эмне себептен жок? Табылды. Много эле жооп. эмне менен жашап атат? Табылды. Тизмеге эмне үчүн байларды кошот? Тизмеге байларды кошкону реклама, баягы Шайлоону каршыласын деп. Сатып алайын дейт. добушту сатып алат, анан рекламага да акча керек да ошону. Айланып келип эле акча кетпейт. Айланып келип эле подкуп мынакей туура айтып атасыңар. Төртөөсү, үчөөсү тең макул болуп атабыз. Айланып келип эле ошо добушун саткан элде болуп атпайбы маселенин баары? Мына кеттин бар ушул болуп атпайбы? Себеби эгер эл акчага добуш бербесе, анда сабакшыгон, кадырга окшогондорду, районго окшогондорду тизмеге кошотпочу. Муну жок дегенде бир 10 адам сыйлайт, муну 20 адам сыйлайт. Жок, ошонун Себеби баары бар, тең акча саясий партиялардын лидерлеринде, ошонун баары тең лидерлеринде. Себеп дегенде жок. Эмне үчүн батыш өлкөлөрүндө андай эмес? Себеп дегенде джентльмен болуш керек. Джентльмен саясий партиялар. Биздикилер джентльмен эмес. Джентльмен. Бул жерде бир жыйынтыкташ керек да. Эгерде мына мамлекеттик органдар ушул багытта жана айтып кеттик, коррупцияга каршы бул негизги метод болот. Эгерде ушул багытта иштебесе, эми деги эле ушул мамлекет коррупцияга каршы иш кылбай турган болсо, мен мисалы президенттен талап кылбайт элем. Анткени биз баягы президент эмне кылбайсың, эмне кылбайсың деп кыйкырабыз да, анан кийин президент кылып баштаганда, а сен эмне узурпация кылып атасың, ал сенин ыйгарым укугуң эмес деп кайра ызылдайбыз да. Анан Атамбаев ошентип отуруп ажырап да калды кол тийбестигинен. Ошон үчүн мен буну эң алгачкы жогорку кеңештен жана өкмөттөн талап кылат элем да. Бул өкмөт менен неменин жогорку кеңештин иши. Анан эгерде бул иш жүргүзүлбөй турган болсо, анда даяр турушубуз керек. Анда ушундай көчөлүк ыкмалар, бантиндик ыкмалар, рейдер, көчө демократиясы, ахлократия болот. Анда ага даяр туруш керекбиз да, даяр турушубуз керек. Табылда айткандай, жарандык согуш чыгып кетиши мүмкүн. Анткени эми берде тарыхчылар, журналисттер отурасыңар го. Эң мындай курч карама-каршылык бул байлар менен кедейлердин ортосундагы карама-каршылык. Төгүүгө согушка жеткирмеш керек. Бул жерде азыр мамлекет иштебесе эл өзүнүн оюн айтып атат. Бийлик азыр мыйзамга таянып туруп, өзүнүн кыймыл аракетин тезирээк жүргүзүш керек. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Сиздер биринчи радионун күн жүрүш саясий ток-шоу программасы палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер Кадыр Кошалиев, саясат талдоочу Табылда Акеров жана журналист Мырзакат Тыналиев болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кандай аракет, кандай ой пикир сунуш болсо дагы ал мамлекеттин бүтүндүгү жана анда жашаган элдин ынтымагы үчүн болот деген ишеничте биз талкуубузду аяктайлы. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамуралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Бул талкууну биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы кайра көрүп койсоңуздар болот.